Достор, бүгүнкү жумогубуздун аталышы акылдуу бала. Силер да акылдуу бала болгоңор келеби? Анда көңүл коюп угабыз. Илгери бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы аны чакырып алып: "Балам, мени сыйласаң ууру бол. Мындан бөлөк жакшы кесип жок", деди. Баласы капаланып: "Ата, эгер мени атам кылам десең, уурулук кесипти үйрөтпө. Андан көрө адал эмгек кылайын", деди. Ууру аябай ачууланды. Атанын жолун жолдобойт деген эмне? Атанын тилин албайт имиш. Менин сөзүм эки эмес. Айтканымдан кайтпайм. Бүгүн түнү төмөнкү айылдагы жоошбайдын кызыл өгүзүн уурдап кел. Уурдабасаң, көзүмө көрүнбөй ошондон ары жогол. Бала макул деп үйдөн чыкты да жоошбайдын кызыл өгүзүн күзгү эгинге сатып келди. Аны атасына айткан жок. "Балам, өзүмдү тартып ууру болгот экен", деп атасы аябай кубанып калды. Өгүздү союп алышты. "Ата, бул этти жегенден мурда экөөбүз таразага түшпөйлүбү? Эт бүткөндө кимибиз канча семирет экенбиз, ошону билебиз", деди бала. Атасы макул болуп, экөө таразага түштү. Арадан 1-2 жума өткөндөн кийин эт дагы түгөндү. Экөө таразага дагы түштү. Атасы мурункудан 2-3 кадакка арыктап калыптыр. Ал эми баласы болсо тескерисинче 5-6 кадак семирген экен. Бул ишке атасы аң-таң калып, баласынан жөн сурады. "Таң кала турган эч нерсе жок, ата", деди баласы. "Сиз эт жеп жатканда уурулугум ачылып калбагай эле деп коркуп жейсиз. А мен өгүздү сатып келгем. Ошондуктан коркконум жок, көңүлүм ток. Жегеним аш болду. Ар ким өз эмгеги менен гана семире алат". Ошондо атасы баласына: "Уурулук эң жаман иш турбайбы? Сен бул бузук жолго түшпөй, түзүк жолго түшкөнүң жакшы болуптур", деп баласын мактап, андан кийин атасы уурулук кесип менен коштошкон экен.